Больной адамды биз кантип иштетели? Туурабы? İşte Мына, он барып, мону төгүп келдим мына. Калат беле бу жерде силер? Gelsem kadimki delece beyt orullaştı ottu. Алар тааныйсыз анчамчасы. Ами алар менен биз чогуу өстүк да. Биздин пикирде мыйзам бузуу бар. Koyuyoruz. Tibeniz bana, tibeniz. Francis bana, tibeli. Айтсаңыз түшүнөм. Жүрүң сен. Кыйноо деп эсептейсизби? Кыйноо. Эгерде алар чыгып иштебесе, ани нервничают, психология ишет, эшти сындырат, терезени сындырат. Анан алар ошо алган пенсиясы, пособиясын каяка жумшайт? Каяка жумшайт? Өздөрү? Жеке айылыңызда. Так, такой сложный вопрос. Эми бул Элин бар билет. Анча-мынчанын богун чыгарып, малын магып иштешти бар деген. Бул эчтеке эмес. Бирөөнүн уюн кайтарып, анын барып үйүнөн богун чыгарып, жеке жумуштарын кылып, ушундай алган ушулар көп. Элин чыгып туруп четтен сурасаң, любой айтып берет. Ал. Бу жерде жалаң эркектер болгондо гармон играет, тигиндей болот, мындай болот. Аларды айтпай эле коелу. Үчүнчү август күнү ошол видеого тартылып, бул жактын жергиликтүү тургундардын бирөө белгилеп чыккан. Анан анда өзүңүздөр көргөндөй баягы бейтаптар ушул жерде күндүн ысыгында өтө оор жумушту аткарып жаткандыгы маалым болду. Охо, канча күндөр казып атасыңар мындай? Шредер, ты здесь, что ли? Нормально. Ты красавчик. Канча күндөр казып атасыңар мыякты? Я. Бияқта 5 киши. Бияқта 5 киши қажу. Давайте, отдыхайте, ребята. Вы молодцы. Как отлично, вообще мен башка. Сиз буякта ошо иштеп аткандарды кантип байкап калдыңыз? Мен негизи могу сасып, почти жакында 1 жыл болот. Бул жакта жашайбыз, буякта жаңы конуштар бар да. Ошо жаңы конуштар аларга деле жакпайт. Шамал бияк болгондо ошолорго каттайт да негизи. Анан бир көрөйүнчү качан бүтчүөт деп мен ойлогом, бир рабочий сила иштеп атат экен деп. Келдиңиз. Келсем кадимки деле бейт орулдаштып атты. Алар тааныйсыз анчамчасы. Ами алар менен биз чогуу өстүк да. Мен тааныйм да, ар бирин тааныйм, ошо 2-3 өзүн тааныйм мен. Мындай кестемер. Жана бирөөлөрдүн атын айтып өтүп атпаңыз беле, ошо тааныган ары бар экен. Могул жердин чукулуп аткан бала, мен кичинекей кезимден бери ушул жакта да. Сен бул жерде иштеген келип көрдүңөр да, туурабы? Ошо видеону эле көрдүк, сиз тарткан видеону көрдүк. Бирок башка видео жок менде, бирок алар деген ушул жерде эле иштеп калган күчтүү да. Атаң адамдардын үйүнө барып иштейт. Негизи иштешчи. Айылдыктар билеби? Элин бар билет. Анча-мынчанын богун чыгарып, малын магып иштешчи алар деген. Азыр бул жака чыгып туруп деле анча-мынчадан сурасак, биринчи окуп айтып беркен да. Ооба да. Жанагы больнойлор менен биз чогуу эле чоңойдук, ойноп, мал жайып мыякта. Таң калыштын кереги жок. Түшүнүктүү. Ассалам алейкум. Жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Жакшысызбы? Не дейт, кандай дейт? Не деп комментарий берди? Не менен түшүндүрдү? Баягы 12-чи беренеге такаптыр, биз окудук. Эми азыр ошого такалып атат. Биз азыр баягы болгон материалдарды чогулттук дагы. Бизде мыйзам боюнча биз прокуратурага өткөзүп беребиз да. Ооба. Прокуратурага беребиз, юридикалык бааны аяк берет. Бирок биздин пикирде мыйзам бузуу бар. Мисалы, бир эле мисал. Эми мисал дегенде азыр булар алып келгенде эмгек терапия деп эмгек терапияга такап атпайбы? Ооба. Бирок эмгек терапиянын дагы өзүнүн тартип эрежелери бар да. Ошо тартип эрежелери бузулган. Азыр ушул жер боюнча бул жакта жана бейтаптарды күндүн ысыгында иштеткендиги боюнча кыйноо деп эсептейсизби? Албетте. Кыйноо. Рахмат. Өзүңүздөр жогоруда көрдүңүздөр, муну биз эле айыл тургундары айтып аткан жок бул сөздү. Бул сөздү Кыргызстан боюнча кыйноолорду алдын алуу башкармалыгынын жетекчиси өзү айтып жатат. Сөзсүз түрдө бул жерде мыйзам бузуу бар деп. Май куюп алыш керек эле.
май койчу жактан өтүп кетпедик. Эч нерсе эмес. Башкасынан эле кое алабыз. Ред петролиумдан май куюп, Батыр утуп алсак болот. Бул биздин кыялыбыз да. 25 августка чейин Red Petroleum'dan май куюп, купондорго ээ болуңуз. Батир жана башка көптөгөн сыйлыктарды утуп алууга шашылыңыз. Эми мындан аркы суроолорду биз бул жактын жетекчисине берип көрөбүз. Бизге чейинки дагы баягы жалпы маалымат каражаттарына берген маалыматтарына караганда, алар ошол мыйзам чегинде иш алып барганбыз дешет. Бизде дагы суроолор бар. Эми мына бир след жок. Муну макул биз эме кылалы дедик. Чака менен ушунун баарын кол менен ташыды дейли. Бир след көрдүңөрбү муну? Обойди просто муну. Бир след, кишинин следин көрдүңөрбү? Ушу чака менен тетигинтип, берсеңиз чаканы. Мына чаканы алдым мына. Анан мына он барып, мына төгүп келдим мына. Калат беле бу жерде след. Я. Калмак беле мына. Мен бир рейс кылып келдим. Сиз айтып атасыңдар. Чыгат деп мына. Ошондо жумушчулар моле жерин кылган атат. Ичиндеги окантовкасын түстөп атышат. Да, мына лопата кирка менен эме менен тигине тазалап атышат. О, мына тазалап атышат. Эме экскаватор жумуштан кийин келген. Основной өзүнүн жумушун бүтүрүп туруп. Анан жумуштан кийин келген, күнүс келген, пока газ бүткөнчө караңгы кирип кеткен. Анан бияктан өзү мындай более-менее тазаласа да, аягында тет жакта өз жакка болуп калат, обзор жок болуп калган. Анан тетигинче кусок калып калды. Аны Кудай бурса. Ошону чыгарып атканда анан, анан мына бу жерден тартып, выходите тигине мына. Станцияны сопровождение бул хоздордун балдары бияктын баары. Сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мындайнаны? Мындай. Мисалы, могуга жабышат да. Ооба. Эми жал коктуу болуп турбайт. Ооба. Коктууга жабышып калганда мисалы. Ошону кырды. Мындай эмес да. Колун түздөп атканбыз. Жана канча убакыт ошол 12-нчи беренеде деп айтып атпайсызбы? 4 саатка чейин. 4 саатка чейин бир күндө. Биякта канча убакыт иштешкен? Саламатсызбы? Можно я вам перезвоню сейчас? У меня этот журналист. Жок. Блогерсиңби? Активист болсоң, мен ушул Жок, эмне жумуш кыласыз? Кызматыңыз эмне? Кызматым плотник. Жүрүңүз бага. Кызматым плотник. И, как говорится, общий жумушта биздики. 4 киши иштейбиз. 4 киши иштейбиз. Бүт ошол жумуштун баары, ошонун баары биздин колубузда. Бул ушу жерде да? Түшүнүктүү. Анда бейтаптарды бияка чыгып иштеп койбойбу? Бейтаптарды мисалы буларда турдо видео тарткан болон азыр урушуп атпайсызбы сизчи? Анда негизи бар да, ошону болот. көрсөңүз. Сенсиңби? Бул жерде трудотерапия деген бар. Тиги балдар как постоянно закрытый жерде турушат. Эгерде алар чыгып иштебесе, они нервничают, психология эшикти сындырат, терезени сындырат. Чтоб алар ошондой кылбаш үчүн биз аларды чыгарып, коргонучта шпыртып, тазалатып. Өздөрү на добровольно. Өздөрү добровольно чыгышат. Возьми меня на работу, возьми меня на работу. И алып чыгабыз да, жетелеп, эшиктерди көтөрүп келет, күрөктөрдү көтөрүп келет. Основной жумушту өзүбүз бүтүрөбүз. Они там по мелочи, бирдеме көтөрүп кетишет. Биз аларга не заставляем, потому что бизде адамбыз да. Больной адамды биз кантип иштетели. Туурабы? Иштебеди. Каерде иштеди? Биякта иштеди. Иштеген жок эч ким. Иштеген көрбөдүкпү, видео турбай иштеп. Ал видео, эшиктерди алып келди, мына берчи, мына эшиктерди көтөрүп келишет. Бир адам көтөрүп келе албайт да. Жардам берет. Пойдем, мы поможем деп өздөрү чыгат. Көтөрүп алып келишет берди. А мунун ичинде жүрүшпөйт. Это опасно для нас. Мы за них будем отвечать.
Ошон үчүн биз алар келет. Bunun içinde ошол эч кимиз болбойбуз. Ким? Ошолордун Жібек арасында. байке. Жок, келишти, могу эшиктерди чүрүштү. Жүрөт. Коюңуз, тийбеңиз мага, тийбеңиз. Сураңыз, мага тийбей эле айтсаңыз түшүнөм мен. Жүрүң сен. Эме ойлоңуз. Эме кылып мындай да. Эч ким жок болчу, алардын арасында жок болчу деп. Мисалы сиз таандыңыз да турабы ошо? Жок, мен айтып атпайм. В рамках трудотерапии, да, менин талапкерлерим чыккан. Мен айтып атпайм. Менден эме кылып атам, жакка эме кылып атпайсың. Да, чыгышат. С учетом их физических возможностей. Например, эпилептик бияка никогда в жизни чыкпайт. Неге? Потому что любой момент кетип бараттыр, ал кармап калат, и алар чыкпайт. А слабоумие дегенде мына врачтар өздөрүнүн эмелери бар. Ошолор акырын аларга личный эмесине жазып коюшат. Что трудотерапия? Токмо терип, бир эле суроо, жыйынтыктоочу. Көп сөз болуп кетти жанатан бери. Ошол бейтаптардын бул жакка келип иштегени, сиз айтып атпайсызбы, трудотерапия депчи? Макул, сиздин айтымыңызда. Ал ошо коомчулукка чыкканы, сиздин баягы жетекчи катары өзүңүздүн канчалык баягы моралдык жоопкерчилигиңизди карап атат, өзүңүздүн жеке абийиңизде. Так, такой сложный вопрос. Эми бул обычный эле ежедневный өзүбүздүн эле кылып аткан ишибиз. Бу жерден не только эме болот, чөптөрдү чабышат, өстөр эме болот. Обычный эле эме болду да булчу. Просто бу жерден резонанс болуп кетти от того, что видеого чыгып хайп болуп кетти, көп просмотр болуп, элдин баары мени эме кылып атат. Чындыгында моралдык жактан моралдык жактан эмеден мен эч эме көргөн жокмун, потому что в рамках трудотерапии булар чыгып туруш керек. Если булар чыкпаса, бу жерде жалаң эркектер болгондо гормоны играет, тигиндей болот, мындай болот, аларды айтпай эле коелу. Алар деген они должны чем-то себя занимать. Энергияны жоготушуп, бирдеме кылыш керек. Ошол. Түшүнүктүү, рахмат. Мындай окуянын башы эмнеден чыкканын бул жайдын директору кененирээк айтып берди. Анын айтымында мекемеден чыккан саркынды суулар саркынды сактоочу жайына жетпей Бишкек Кемин жолуна барып такалып жаткан. Албетте түтүктөрдүн эскиргендиги буга себеп. Бул маселе жергиликтүү тургундарга дагы көйгөй болуп жаткан. Абалды жөнгө салуу үчүн демир өрчүлөрдүн материалдык көмөгү менен атайын суу топтоочу жайын казып башташкан. Дал ушул иш процессине бейтаптардын катышып калгандыгы чоң чуу жаратты дейт. Канализационная система 10 жылдан ашык болуптур, же 10 жылдын тегерегинде болуптур. Баланс айыл өкмөткө өткөндөн кийин эме болуп кетти. Каралбайбы же кандай? Биздин баланста экен, бизде мы содержали, кажется, 3 киши содержало. 3 киши ошол жерде иштечкен посменно. Ошо айыл өкмөткө өткөндөн кийин ана разграбилась. Насостордун баары, эмелердин баары пришли в негодность. Анан бияктын директору, нынешний директор Раматов. Ошолор булар алып туруп, самотек менен, тиякта карьер бар, карьерге самотек кылып коюп койушуптур. А мурун болсо канализационная система, насос баарын соруп алчу экен дагы. Өзүнө эме кылып туруп, анан дальше птица фабрика бар бияқта. Ошонун ачысына кетирчү экен. 10 жылдан бери ошо мен келгенде эле сразу заманма көргөзгөн, ошо канализация эстеди. Ошондо давайте септик кылганда ошо септик инициативировать этип мен кастыра баштадым. Кайсы каражат основном спонсорский эмелер барып туруп тияка бияка мечеттерге эмелерге барып бизге эме болгула жардам берип болгула ушундай септик казып атат, ушундай канализационная система забилась. Ошого биз септик казат элек, бизге жардам берип болгула деп. Они все в основном бизге цемент, шагыл эме кылышкан. Жардам болушкан. Акчалай эмес, баягы материал жактан. Только материал, акчалар бул жерден баягы экскаваторго астыбы? Негизи основную работу да экскаваторго асты. Анан
тияққа барганда көргөзөм 6-12-ге эметип берген траншея экскаватормен биринчи кастырып алып турган анын баарын тарттым мен. коюп эме кылсак опаловка коюп эметкенге анын баарына опять средства эме керек тиги опаловка табыш керек эмес аны эме кылбай эле мындай траншея кастыргам анан ичине нольго чейин куйдурткам анан ошо куйдурганда эметкенден кийин основной работа экскаватор тоже суранып отуруп эме кылып отурган ишин баарын касып берген. А то что видеого чыгып калган эмеси четтеринде тиги тазалап аткан өзүлөр көрдүлөр да калып калган жери ошолор видеого тартылып калды. Ошо менен хайп болуп кетти да резонанс. Бирок биздин байкашыбызча ошонун баарында кире бүт эле күрөктүн истери турат да. Эми башынан аягына чейин. Хорошо, башынан аягына чейин күрөк турат. Жанакындай кучаны азыр эме кылганда ошонун баарын чака менен ошол жака киши ошол жака чейин ыркталабы? Эми баягы күчкө салса, жанына күчкө салса кылат чыгар эми. Хорошо. Деги дегеним го. Провокационный ушундай темирлар, ушундай провокационный эмелерди эмеден. Эми баягы көргөнүмдү айтып атам мен. Эми көргөнүм, эми просто логически. Менде видео. Ошондо ортосун экскаватор касты. Основная работа производилась экскаватором, техникой. И у меня даже видео есть. Ошол жерде турганда кимге завхозум айткам. Бизге берсеңиз коюп коесуздар. Все эме биздин балдар деле жүктөп койгон аны карасаңыз ал деле бар. Мына КНС деген богу. КНСтин мына КНС ушул. Азгат микрофон бүгүнкү күндө иштейби бул иштебейт. Азыр иштен чыкканда. Иштен чыккан. Берден эменин айыл өкмөттүн ассенизатор машинасы бар экен, в рамках проектный утбашпыр ошолор менен бияктын жителдеринин эмелери мындай ушундай колодецтерден өздөрү эметип соруп канализационная система 68-жылы бурулган бул эмеде. Мен эме кылып коюпту. Бул азыр айыл өкмөттүн балансында бояктан насостор турчу экен. Мурда. Ичине да кирип чыгабы мен. Климго дейм түш. Алыстан алып койсун баласы. Боякта турчу экен насос. Бул комнатада турчу экен насос. Мощный насостор, который бул акырчы кирдин баарын соруп туруп, шака соруп туруп, анан птицефабриканын очистноюна кетиришкен. Анан ушул көйгөй 10 жылдын тегерегинде болуп калыптыр. Бул насостор баары разграбленный бүт баары өлгөндөн кийин, жоголгондон кийин. Айтырсыз. Биздин интернат анан тине тетиги бактырбай, боер карьер. Тетиги бактырбай бул түз. Ошол жака мындай турбаны самочок кылып коюп койгон. Самочок менен коюп койгон. Насос мындай канча диаметри 51 деме болуш керек. Насос менен бүт мурун если тазалап кетсе, соруп кетсе насос. Азыр болсо самочок менен ана естественно потихоньку все это забилось. За 10 лет все это забилось. Bu yerde ek жерде и основной эметкенибиз тетиги жибек жолу основная трасса кетип атат республикасы. Ошол жерден ана забилось. Ар жакта көрдүңөр, эки колодецтен суу чыгып атат. Үйүлүп калган жерби? Түшүнүктүү. Ана ошондо ошол жерге баралы. Кет. Жана биз бул жактан кыйноолорду алдын алуу борбору жетекчисине жолугуп келди алар. Алар мыйзам бузууларды тапты, прокуратурага жолдоп жатабыз. Эме, макулсузбу? Макул эле эмес. Меники бүгүн случай болду. Эртең менен зам директорум докладывать этти. Эртең менен ызычы болду дейт. Эмнеге ызычы болду десем, эмелер бүгүн чыкпайсыңар деп койду. Меники эркектер да основа. Бүгүн чыкпайсыңар деп. Эме болсо эмнеге биз чыкпайбыз? Эмнеге эметпейбиз деп министрлардын баары подопечныйлар сөгүп. Эшке чыкпайсың деп койсоң? Эшке чыкпайсың. Неге шарт боюнча кандай? Шарт боюнча чыгып туруш керек деп отурса, алардын
энергиясы бир жака мындай жумшап туруш керек, бирдеме кылып туруш керек, алар социализация болуп туруш керек бада беришилер. Аны эмнеге чыгарбай койдуңар? Жок, эми чыкпайсыңар, боо эме болуп атса чыкпайсыңар деп эметип коюп, чыгарбайбыз деп эметкенсиң. Территориянын ичинде эле эметип басып эме кылып жүрүшөт. В смысле жумушка чыкпайсыңар, чыкпай эле койгула дептир да. Чыкпайсыңар да, чыкпай эле кой. Эмнеге чыкпайбыз деп бүгүн эртең менен ызычуу болуптур. Анан видеого тарта албай калдык. Анан башка замыма айттым, акция ставьте, о том, что эмнеге мына эме болду деп. Эме болуп калды. Азыр барса эртең менен бериле. Проверяющий органдар деди. Суббота, воскресенье, понедельник. Өйдө жактан бери бүт баары келип, бүт баары көрүп, эме болуп кетишти. Сиздин ушу 286 бейтип бар дедиңиз. Азыр бүгүнкү күндө 286. Анан ошолордун арасынан мамлекет тарабынан жөлөк пул алгандар бар да. Канчасы? Жөлөк пул. Ошону точно соцработниктен эметишим керек. Пенсия алгандары бар. Анан алар ошо алган пенсиясын, пособиясын каяка жумшайт? Каяка жумшайт? Өздөрү. Же өздөрүнүн личный карточкасы барбы? Жок, личный карточкалар. Өздөрү санитарлар менен чыгып магазинге, когда эмелер келет. Акчаны кандай жол менен алат деген? Почтадан эме келет. Почтадан бир сотрудник келет. Жанында менин сотруднигим, соцработнигим бар. Ошол жанында отурат. Анан ар бир өздөрүнүн пулдарын алышат. Ай сайын. Ай сайын. Пособия алгандар да бар, пенсияларын да. Коротушта өздөрү берет каалаган. Коротушта да өздөрү берет. Мен бу жерде болуп калсам, можно теги суранып эме кылып коебуз. Сопровождение деген бар, санитарлар бар, кимиси башкасы ошол менен жетелеп барып эмеге. Бул жакта айыл тургундарынын бирөө жаңы эле айтты да, бул ушул жакта өмүр бою жашагандар, баары эле өмүр бою жашайт. Анан бул эчтеке эмес. Бирөөнүн уюн кайтарып, анын барып үйүнөн богун чыгарып, жеке жумуштарын кылып, ушундай кылган ушулар көп. Элдин чыгып туруп четине сурасаң, любой айтып берет. Ал мурун болгон, мен деле уктум силердей эле. Мурун болгон иш возможно болгондур. Но я вас уверяю 200%, что азыр только интернеттин эле эмесинде эметишет. Эч жака чыкпайт, эч ким эчтеке эме кылбайт. Бирөөнү да мен жибербейм дагы, бирде эме суранышпайт, андай жок, уже давно жок. Бул илгерки немелерди. Сизге чейинки жетекчи канча убакыт отурду? 10 жылдардай отуруп калды. Ал киши рахматтуулук бул февралда өтүп кетти, 5-inde, 4-ünde ушундай өтүп кетти. Ал өтүп кетти, мен келдим.